2014 жыл 17 июль Нидерландтын Амстердам шаарындагы Schiphol аэропорту. Аэропорттон Malaysia Airlines компаниясына таандык Boeing 777 учагы Малайзиянын Куала-Лумпур шаарына багыт алып учуп чыгат. MH17 рейси Украина аба мейкиндигине 33 000 фут, болжол менен 10 км бийиктикте L980 аба коридору аркылуу учуп кирет. Эскерте кетсем, бул жылы тагыраагы 2014 жылдын февраль айында куралчан адамдар Крымдагы Симферополь администрация имаратын басып алышат. Мындан көп өтпөй аймакта референдум жүргүзүлүп, Крым Россиянын курамына кошулат. Ошондон тарта Украина Россия ортосундагы мамиле ого бетер чыңалып кетет. Донецкий менен Луганский аймактарында жергиликтүү жикчилдер менен Украина күчү ортосунда тирешүүлөр болуп турган. Ошондуктан учактар Украина аба аймагына киргенде кооптуу деген аймактарды айланып учуп өтүп турушкан. Бул видео Нидерландтын коопсуздук кеңешинин корутундусуна негизделип, окуя кайра башынан болжолдуу калыбына келтирилип даярдалды. Днепр радар, Малайзия 17, учуу деңгээли 330. Малайзия 17, Днепр радар, кутман күнүңүз менен радар аркылуу байланыштасыз. Малайзия MH17 учкучтары чыгыш Украинадагы аймакка жакындаганда катуу борон чапкындан качуу максатында учуу багытын бир аз түндүккө өзгөртүшөт. Андан кийин кайра негизги аба коридоруна кайтып келишет. Бул аймакта ошол учурда Украина өкмөтү менен куралчан топтордун ортосунда куралдуу жаңжал жүрүп жаткан. Ошондуктан аба мейкиндигинин төмөнкү катмары жарандык авиация үчүн жабылган болчу. MH17 рейси бул чектелген аймактын үстү менен Россия Федерациясындагы Ромео Новембер Делта чекитине багытталган маршрут боюнча учуп бара жаткан. Ошол учурга чейин учуу толугу менен кадимки нукта өтүп жаткан. Днепр, Ростов 1. Малайзиялык учак үчүн Ростов тарапка эренди чекитине карай багыт бере аласызбы? Бизде мындайдан 3 бар. Малайзия 17геби? Ооба, аларды кайра Тикна чекитине бурабыз. Аха, макул. Аха, рахмат. MH17 рейси Украинанын чыгыш бөлүгүнүн үстүнөн учуп бара жаткан учурда бук тибиндеги зениттик ракеталык комплекс тарабынан ракета атылат. Бул ракета үндүн ылдамдыгынан дээрлик 3 эсе жогорку ылдамдыкта учуп, 9N300M үлгүсүндөгү жарылуу бөлүгү менен жабдылган болчу. Анын ичинде жардыргыч заттын өзөгү жана айланасында алдын ала даярдалган темир сыныктардан турган 2 катмар бар эле. Малайзия 17, түз Ромео Новембер Делта чекитине багыт алыңыз. Ромео Новембер Делта, Малайзия 17. Малайзия 17, Ромео Новембер Делта чекитинен кийинки багыт Тикна. Малайзия 17, мени түшүндүңүзбү? Малайзия 17, Днепр радар. Малайзия 17, Днепр радар. Ракета радар аркылуу багытталып, максатына жакындаганда контактсыз, жардыргыч аркылуу жарылат. Бук зениттик ракеталык системасы 80 000 футка чейинки бийиктикке чейин жете алат. Бул MH17 рейсинин учуу бийиктигинен алда канча жогорку бийиктик. Саат 13-төн 20 өткөндө ракетанын жарылуу бөлүгү учактын кабинасынын сол жагында жана үстүңкү бөлүгүндө жарылат. Жарылуунун натыйжасында болжол менен 800гө жакын алдын ала даярдалган темир сынык учактын корпусун тешип өтөт. Бул жарылуу учактын кабинасы менен бизнес класс бөлүгүн ажыратып таштайт. Учак ылдыйлай баштаганда учак абада бөлүктөргө ажырап кетет. Угуп жатам, Ростов байланышта. Ростов, Малайзиялык учакты байкап жатасызбы? Жооп берип жатабы? Жок, көрүнбөйт. Анын белгиси жок болуп кеткендей болуп жатат. Биздин чалууга да жооп бербей жатат. Демек байланыш жокпу? Ооба, азыр бизге да көрүнбөй жатат. Ошондо сиздер багыт бердиңиздер, алар ырасташты. Анан ошону менен бүттүбү? Ооба, ал жоголуп кетти. Кое туруңуз, азыр тактап сурап көрөйүн. Учактын ичинде бара жаткан 298 адамдын эч бири аман калган эмес. Аман калуу учакты туура кондуруу мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Негизги радардан да эч нерсе көрүнбөй элеби? Ооба, эч нерсе. Биз эч нерсе көрбөй эле турабыз. Макул. Анда биз аларга кайра чалып көрөбүз.
Tergөө иштери учак 33.000 фут бийиктикте, болжол менен 10 километр бийиктикте учуп бара жатканын тастыктады. Учактын техникалык абалына жана экипаждын аракеттерине байланыштуу эч кандай кемчилик табылган жок. Учуу кадимки режимде жүрүп, учак системаларында бузулуу болгон эмес жана үн менен эскертүүчү сигналдар катталган эмес. Ошондой эле аба кыймылын башкаруу кызматтарынан эч кандай авариялык билдирүү түшкөн эмес. Эки борттук каттоочу аппарат тең саат 13-төн 20 өткөндөн баштап иштебей калган. Ошол учурдан тартып MH17 рейсинин экипажы аба кыймылынын башкаруу кызматтарынын чакыруусуна жооп берген эмес. Ошентип учак радардан жоголуп кетет. Учактын корпусу куб формасындагы жана көпөлөк сымал жогорку энергиялуу жүздөгөн сыныктар тарабынан тешилген. Бул сыныктардын көбү кабинада отурган экипаж мүчөлөрүнүн денелеринен табылган. Айрым сыныктар так ушул көпөлөк же куб формасында болгон. Кабинанын сол тарабында мүнөздүү бозулуу издери байкалган. Учак калдыктарынан жана табылган ракета бөлүктөрүнөн жардыргыч заттын издери аныкталган. Учактын ичинде табылган сыныктардагы боек ракета бөлүктөрүндөгү боекко дал келген. Жарылуунун так жери кабинасындагы сыныктардын чачыроо үлгүсү компьютердик модельдөөлөр жана жазылган үн кутусу аркылуу аныкталып, толук тастыкталган. Сокку жана жарылуу учактын абада толук кыйрашына алып келген. Учактын калдыктары 6 башка жерге чачырап кеткен. Мындай чачыроо учактын асманда эле бөлүнүп кеткенин далилдейт. Бул табылгалардын негизинде Нидерландтын коопсуздук кеңеши MH17 рейси Бук тибиндеги зениттик ракеталык комплексине орнотулган 9N314М жарылуу бөлүгү менен атып түшүрүлгөн деген жыйынтыкка келет. Башка мүмкүн болгон версияларда изилденип, толугу менен четке кагылган. Бул фактыларды бириктирип түшүндүрө ала турган башка сценарий жок деп эсептешкен. Жыйынтыктар так, бири-бирин толуктап турат жана бир нече булак аркылуу ырасталган. Ушунун негизинде рейс жана кырсыктын себептери боюнча негиздүү далилдүү корутундулар чыгарылган. Эсептөөлөр ракета траекториясы Украинанын чыгыш бөлүгүндөгү болжол менен 320 чарчы чакырым аймактан башталганын көрсөткөн. Россия Федерациясы кырсык согуштук курал менен кулаган деген бүтүмгө макул болуп, бирок ракета менен жарылуу бөлүгүнүн моделине күмөн саноосун билдирген. Ошого карабастан, Россияда чыккан Бук зениттик ракеталык системасы аркылуу атып түшүрүлгөн деген версияга элдин көбү ишенишет. Эми бул атайлап атылып түшүрүлгөнүн же болбосо согуштук учак деп адашып атып түшүрүп алганын так билбейбиз. Анткени эч бир мамлекет бул кырсыкты толук мойнуна алган эмес. Тек гана сырттан териштирилип, сырттан сот жүргөн. Албетте эң өкүнүчтүүсү ичиндеги адамдардын тирүү калуу шансы жок, кулап түшкөнү болду. Асманда, жерде жүрсөңүз да кырсыктан оолак болуңуз. Видео жакса лайк басып, каналга каттала кетиңиз. Жарнамалык кызматташуу үчүн төмөнкү телефон номерлары аркылуу байланышсаңыз болот.